Түз эфирде Алла Таалаев программасын көріп жатасыз. Студияда Амантур Төребаев. Саламатсыз ба? Бишкек шаарындагы бардык абоненттер жылуулук жана ысык сууга кошулду. Бул тууралуу Бишкек жылуулук тармагы ишканасынын директору Уран Райымбеков билдирди. Ошондой эле медициналык мекемелер, анын ичинде төрөт үйлөр, мектеп, бала бакчаларда кошулган. Учурда Бишкек жылуулук электр борборунан берилген жылуулук иш жүзүндөгү параметрлерге дал келип, толук иштеп жатат. Урматтуу көрүүчү, бул саатыбызда Бишкек жылуулук борборундагы иштер тууралуу кеп кылабыз. Суроолорго жооп алуу үчүн берибизге архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директорунун орунбасары Талантбек Иманакун уулун чакырганбыз. Саламатсызбы? Кутмандуу күнүңүз менен студиябызга кош келиңиз. Айтсаңыз, мамлекеттик курулуш агенттиги тарабынан учурда ушул жылуулук электр борборунда кандай иштер жүрүп жатат? Эми өзүңүздөргө маалым болгондой эле, баягы ошол жарылуу учуру катталгандан кийин эле биздин мамлекеттик архитектура курулуш агенттиги өкмөт башчысынын тапшырмасы менен, директордун тапшырмасы менен Нурдан Кемеловичтин ошол кыйроо болгон жерде оператив түрдө биздин ошол от жагуучу казандарыбызды тоңуп калбаш үчүн чатырчаларды жана башка терезелер сынып калган учурлардын баарын жабдуулар менен оператив түрдө жабуу иштери боюнча тапшырма берилген. Ошонун алкагында биз курулуш компанияларын бизге жардам берүү боюнча сураныч аркылуу чакырып, ошол курулуш компанияларга дагы ыраазычылык айтып кетиш керек. Себеби дегенде ушундай кыйын кырдаалда, кыйын учурда 40тан ашык компания келип өзлөрүнүн колун сунушуп, ошо курулушчуларын, кызматкерлерин бизге беришти. Негизи эле ошо жарылуу болгон ошол жанакы 14 казан турган жердин баардыгы болуп 15.000 чарчы метр кыйроого учураганда, анан эң негизгиси ошол казандар турган жердеги чоң баягы разрыв болгон жери бул 9000 квадрат болуп эсептелинди. Ошол 9000 квадратты азыр биз мындай айтканда 4,5 квадратты жаптык дагы, андан кийин башка да кыйраган жерлер менен баардыгы болуп 8,5 квадратты жылуулап чатырчалар менен жаап чыктык. Бул эми МЧСтин кызматкерлери менен, ошо курулуш компаниялары менен биргеликте чогуу иш алып баруу азыркыга чейин уланып жатат. Себеби дегенде объем жумушу абдан көп, чоң, жарылуу өтө оор болгон. Ошонун алкагында азыр биздин кызматкерлер иш алып барып жатабыз. Айтсаңыз, негизи эле жалпы келтирилген зыяндын көлөмү корутундулар чекесинен чыгып жатса керек. Учурда канча деп эсептелип атат? Эми биз бул боюнча Бишкек жылуулук башкармалыгы өзүлөрү эсептеп жатат. Ал эми биз курулушка болгон ошо жабдуулар канча жабдуу керек экени боюнча ошо башында айтып кеттим, 15.000 чарчы метр квадратты ошо кайра калыбына келтирүү боюнча иштерин алып барып атабыз. Ал эми баягы финансылык жагына биз баягы кийлигишкен жокпуз. Анткени эртеңки күнү дагы бул иш маселелери боюнча дагы жоопкерчиликтүү ишчилер жооп бериш керек. Биз мындай айтканда курулуштагы адис катары ошол чарчыларды кантип жабабыз, кантип оператив түрдө иш алып барабыз, ошонун алкагында иш алып барып жатабыз. Негизи эле имаратты калыбына келтирүү иштери канча убакытка созулушу мүмкүн? Анткени мынакей жалпыга маалымдоо каражаттарын айтып атабыз, көлөмү бир топ масштабтуу деп. Негизи эми биз эң негизгиси жанакы биздин турбаларыбыз, котелдорубуз тоңуп калбаш үчүн оператив түрдө жабдуу иштерин кылдык да. Анан бул жерге капиталдык чоң ремонт керек да. Ал жерде дагы ошо биздин мамлекеттик архитектура агенттиги дагы ошол Минэнергонун алкагында ошол чоң бир курулуш компанияга баягы договор менен өткөрүп, капиталды ремонт өткөрүп, калган жана кыйрап калган ошо жарылуу болгон ачакта чоң иштерибиз бар. Ошону жыл аягына чейин, жыл аягына эмес, эми бул жазга чейин ошо бир ай аралыгында ишти бүтүрүү боюнча биз тапшырма берип жатабыз. Себеби дегенде ошол котелдор турган жерде бул 3 блоктон турат. Блок А, Б, В болуп турат. Анан ошол жарылуу иштери В блокто болгон.
Анын баягы жарылуунун волнасы ошол тегерегиндеги башка блокторго дагы таасирин тийгизишкен. Ошо тегерегинде таасир тийгизишкен. Анан азыр ошону иш алып барып жатабыз. Мынакей кыйроолор масштабтуу деп атабыз. Негизи эле мындан аркы ошол жылуулук электр борборундагы сейсмикалык имараттын келечеги кандай болот? Бул сейсмикалык туруктуулугу жааты. Туура суроо берип кеттиңиз. Биринчи эле күнү биздин ошол мам курулуштун алдындагы институтубуз бар. Ошол жарылуу болгондон кийин ошол зданиябыздын сейсмикалык туруктуулугу мындан ары эксплуатацияга алып барганга болобу же такыр эле жарактан чыгып калдыбы деген суроолор жаралды. Биздин ошол институт оператив түрдө өзүнүн приборлору менен чыгып, ал жердеги жанагы основной конструкцияларга доо кеткен шверлерлер, ригелдер, конструкциялардын баары мындай айтканда үзүлүп кеткен болчу. Ошону сейсмикалык конструкцияны кантип усиливать этебиз, же бузуп туруп жаңыдан салабызбы? Ошондо институт өзүнүн корутундусун берди. Баягы кубаттуулугун күчтөп, усиливать этип, кандай жабдыктар менен жаап, кандай конструкцияны кайра бири-бирине байлоо боюнча өзүнүн корутундусун берип, ал корутундунун алкагында кийинки ишти уланта турчу ошол фирмага өткөрүп берип атабыз. Мындан тышкары биз жаап аткан жабдыктар жана кровля деп коебуз, башка материалдар боюнча дагы биздин мам курулуштун астындагы мамлекеттик лабораториябыз бар. Ошол лабораториядагы жабылып аткан материалдардын сапаттуулугу кандай? Аны дагы лабораториядан өткөрүп, жакшы сапаттуу ошол кровляларды жабуу боюнча иш алып барып жатабыз. Заман талабына ылайык. Заман талабына ылайык Маалыматтарды алып атабыз. 1976 жылдан бери ушундай курулуп келген деби? Ошондой. Мындан тышкары Талантбек Иманахунович, Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы тапшырма берди. Эми жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөр ошол Бишкек жылуулук электр борборуна кошулбоо тууралуу. Ушул тууралуу токтолсок. Туура, Акылбек Үсөнбекович тапшырма берип келди. Эми биздин Бишкек шаарыбыз чынында шаардын генералдык планын алып атканда ошонун жашоочуларын саны 1 миллионго жакын эсептелинген болчу. Ал 1 миллионду эсептелгенди ошол машинаны шаардын ичиндеги жүргөн техникалар боюнча, суу маселеси боюнча, жылуулук маселеси боюнча, баягы эски фрунзе деп коебуз, ошону менен эсептелинген болчу да. Анан эми заман талабы жаңырып, шаарыбыз кеңейгендигине байланыштуу биздин азыркы Бишкек жылуулуктагы ошол жылуулук бергенге анчалык объемду чыгарып бере албастыгын себеби дегенде эмнеге баягы бөгөт койду биздин өкмөт башчыбыз, себеби дегенде баягы башка курулуш компаниялардагы үйлөргө жылуулукту берип, анын аркасынан ушундай котелдорго күч келип, анан кайра дагы ушундай кадамдар кайтарылбаш үчүн ушундай бөгөт коюп атат. Бирок деги эле айтып кетиш керекпиз, биздин баягы түштүктеги магистрал көчөсүндөгү салынып аткан үйлөрдүн баары азыркы маалда бир дагы ошол Бишкек жылуулук менен эч кандай жылуулукка кошулган системалар жок. Алар автономдук котел менен, андан тышкары биздин Газпром ишканасы ошол газификация менен үйлөрдү жылытуу боюнча системалар каралып, кээ бир үйлөрүбүз болсо ошол электричество менен кошулуп келатат. Эми мындайча айтканда буга чейин үй саларда ошол центральный отопление деп коебуз, борбордук тиги жылыткычтарга трубопроводдору даяр болуп, анан ошонун негизинде техникалык условияны Бишкек жылуулуктан алып келгенбиз да. Ал эми азыр өкмөт башчысынын тапшырмасы менен категорически ошо техникалык условияларды Бишкек жылуулук тармагы уже мындан ары бербейт. Себеби ошол долбоорду иштеп чыгып атканда ал үйдү кандай жылытуу системасы башка ыкчам же болбосо өздүк котелдор орнотулат, же болбосо газ аркылуу жылытуу системасы, же болбосо күн чырактуу энергосберегущий системаларыбыз бар. Ошол аркылуу үйлөрдү жылытуу боюнча алкага каралып чыгат.
Мынакей буга чейинки көп кабаттуу курулган үйлөр ушул сиздерден уруксаат алып, ушул Бишкек жылуулук электр борборуна кошулам деген сметалык долбоорлору каралганбы? Каралган. Эми буга чейин эми так маалыматты Бишкек жылуулук башкармалыгы берет, себеби аларга келип арыздар келип түшөт, ошо бизди үйүбүздү жылуулукка кошуп бергиле деп. Биздин архитектура болсо кайсы тиешелүү энергетикасында болобу, жылуулугунда болобу, суусунда болобу тиешелүү кызматкерлер биз ушул үйдү келечекте обслуживать эте алабыз деп өзүнүн корутундусун бергенде гана архитектура ушул турбопроводдорго кошулуп мындан ары иш алып барат деген гана макулдашууну беребиз да. Жок, ошол тиешелүү инженердик службалар өзүлөрүнүн макулдугун бербейт. Жок, бизде мынчалык кубтагы жылуулукту бере албайбыз, же болбосо мынчалык кубтагы сууну бере албайбыз. Ал үчүн башка маселелер, башка жерлерден, башка турбопроводдордон тартып келишиңер керек десе, архитектурадагы ошол инженердик условияны ошого карата иш алып барып берет. Талантбек Иманакунович, төмөндө жакшы айтып өттүңүз. Негизи жаңы курулуп жаткан үйлөр көбүнчө бул автономдуу жылытуучу системаларына кошулган. Негизи башка мамлекеттерде учурда заман талабына шайкеш келген кандай үйлөр салынып атат? Алар автономдуу жылытабы же борборлоштурулганбы? Эми азыр заман талабына көп жерлерде азыр биздики дагы ошол жаңы баягы чоң строй компаниялар булар жанакы күндөн алган энергиялар боюнча баягы чатырчалардын үстүлөрүн орнотуп атышат. Ошол аркылуу жылуу сууларды, ошол аркылуу отопление системаларын иштетүү боюнча жанагындай маселелер боюнча газификация боюнча иш алып барат. Бизде дагы ушул системага көп өтүп атабыз. Анткени деген ошо заман талабы ушуга келип такалып атат. Анан негизи эле бирок биздин күн батыш жагыбызда тиги западный ТЭЦ деп коебуз, ТЭЦ 2 деп коебуз. Бул Союздун учурунда ушул мындай айтканда Ленин районунун ушул жылуулук камсыздоо боюнча курулган болчу. Анан заманга талабына ылайык Союз чачырагандан кийин ал иш толук ишке ашпай калгандыгына байланыштуу токтоп калган болчу. Бирок келечекте дагы ал жерден баягы мындай айтканда өзүнүн орду бар. Ошол жерди кайра калыбына келтирип иштей турган болсок, шаарыбыздагы бирден бир баягы бир эле ТЭЦтин көзүн карабастан экинчи ТЭЦти да иштетсек, ошол менен баягы жалпы элибизди жылуулук жана свет менен камсыздоо боюнча бул келечектеги пландарыбыз болуп эсептелинет. Көп кабаттуу үйлөрдү атабыз, социалдык объектилер, бала бакчалар, мектеп, алар келечекте кандай болот? Алар дагы автономдуу иштей турган бул жылуулук электр өзүнүн системасына түзүлүш керекпи же борборлоштурулабы? Эми негизи бизде мектептердин баары баягы индивидуалдуу түрдө өзүлөрүнүн отканалары бар. Бирок азыр ошол отканаларды мисалы 50дөн жакын откана боло турган болсо, анын 22си бул газга өттү да. Андан тышкары дагы бизде шаарыбызда баягы кыш мезгили келгенде смог маселеси көтөрүлүп, экологиябыз булганып аткандыгына байланыштуу ошо Бишкек шаарындагы ошо мектептерди дагы газга өткөрүү боюнча сунуштарды эметип, быйылкы жылдан баштап көп мектептер ушул Газпром менен биргеликте газ системасына өтүү боюнча иш алып барып атат. Анткени бул газ экологиялык таза, анан биринчиден дагы баягы от жагуу жанагындай коркунучтуу маселелер буякта мындай жокко эсе болуп эсептелинет да. Келечекте ушул жол менен барыш керекпиз. Талантбек Иманакунович, сиздер мынакей астыңыздарда лабораториялык текшерүүлөрдөн өткөргөндө сметалык долбоорду сиздер карап бересиздер. Негизи эле ошондо ушул жылытуу системалары кандай курулса жылуулук жакшы сактайт деген көрсөтмөлөр барбы, бир стандарттар барбы? Сөзсүз түрдө бизде буякта дагы мына 2016-жылдан баштап ошол өкмөтүбүздүн токтому чыккан. Ошол токтомдо бизде энергия эффективдүү долбоорлор бул бирден бир бизде проблема болуп кирген болчу. Азыр ошол энергия эффективдүү
окуу жайларда окуу иштерин жүргүзүп, ошонун алкагында бизде азыр сертификаттуу 12 инспекторубуз бар. Ошолор ар бир салынып аткан имаратты, долбоорлорду канчалык деңгээлде жылуулукту кармап, жайкысын салкын, кышкысын жылуу боюнча долбоорлорду сөзсүз түрдө камтыйт. Ошонун алкагында анан макулдашуудан кийин, анан курулуш иштери жүргөндөн кийин архитектуралык курулуш көзөмөлдөө башкармалыгы ошонун сметада, долбоордо көрсөтүлгөн жылуулук материалдарын тыкыз жана так карап чыгып, ошонун алкагында эксплуатация өткөндөн кийин гана анан жылуулук системасына өтөт. Негизи эле бирок бизде курулуш жолобу же жеке турак жай үй курганда дагы ошол мындай айтканда светке болобу, отко болобу, биз өзүбүздүн чөнтөгүбүздөн акча каражат кетип аткандыгына байланыштуу ошону үнөмдөө үчүн биз ошо үйлөрдү, башка мекемелерди жылуу курганга өзүбүз эле ошол жолго түшүп баштадык да. Мурун болсо өзүңүздөр билесиңер, баягы кирпич менен же болбосо саман менен салып эле анан жаккан отуңдун баары жылуулук кармабай эле баягы бүт баары талаага кетип аткан. Бирок талаага кетип атканды эсептегенде өзүңдүн чөнтөгүңгө күч келип аткандыгын өзүң байкагандан кийин анан үйлөрүбүздү жана пенопласт болобу, базалик болобу ошолор менен жылуу иштери, жылуулуктарды кармап, эффективдүү жана туура пайдалануу боюнча иш алып барып жатабыз. Эми төмөндө айтып калбадыңызбы, сметалык долбоордо каралган боюнча курулуш керек депчи. Эми сиздер ушул көзөмөлдөп текшере келгенде андай ушул текшерүүдөн тышкары башка кадамдар жасалып кетсе, айыппулдар каралганбы? Сөзсүз түрдө каралган, айыппулдар каралган. Азыркы маалда мына 2020-жылдан баштап ошол ар бир курулган имарат, магазин болобу, үй болобу же көп кабаттуу үй болобу, алардын энергия эффективдүү ошол сертификациядан алгандан кийин, ошо энергия инспектору кол коюп бергенден кийин гана эксплуатацияда кабыл алабыз. Ал энергия эффективдүү инспектору кол коймоюнча биз мындай айтканда бул үйлөрдү жылуулук катары эксплуатациядан кабыл албайбыз. Талантбек Иманакулович, айтсаңыз, мынакей көп кабаттуу үйлөргө уруксат кагазын алууга учурда канча арыз келип түштү сиздерге? Маалыматыңыздар барбы? Уруксат кагаздары эми убакыттыгы эми бул долбоордун канчалык көп квадратурасына жараша болот. Канчалык аз боло турган болсо ошончо тез алынат. Ал эми объем работа бир кварталда мисалы 10-дон 15тен үй карала турган болсо, бул ошол долбоорду чийген архитектордон көп нерсе зависит этет. Себеби дегенде ал өзүнүн жумушун так жана тыкан жасап долбоорду тиешелүү мамлекеттик органдарга кийирсе, тез аранын ичинде эле чыгат. Талантбек Иманакулович, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Жылуулук электр борборундагы жүргүзүлүп жаткан иштер, көп кабаттуу үйлөр тууралуу маалымат бергениңизге ишиңизге илтер алабыз. Рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, Ала Тоо Лайв программасында архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директорунун ордун басары Талантбек Иманакун уулу менен маек жүргүздүк. Ала Тоо 24 каналы менен бирге болуңуз.